Атекова Айсулу 29 балл. Канааттандырарлык Жаныбекова Акылай 6 балл. Күчтүү капитан, ушул эле команданын күчтүү капитаны Үсөн Акунова Нурзат. Ушул группанын эң күчтүү капитаны деп Нурзат Үсөн Акунова жана Нурмаматова Гүлбареже 32 балл алыптырсыздар. Азаматсыздар, куттуктайм. Ушул биринчи группанын Айзада Дүйшөнбековнун группасынан ушул капитандардын арасынан эң күчтүү капитандар деп Нурзат Үсөн Акунова жана Нурмаматова Гүлбарежеге 32 баллдар. Малатсы, куттуктайм сиздерди. Канааттандырарлык жалпы ушул группадан Акматова Дамирежеге 18 балл. Эми күчтүү команда деп кимдер эсептелинет? Ушул командада күчтүү команда болуп өзгөчөлөнгөн бүркүттөр 133 балл алдыңыздар да. Канааттандырарлык Шумкар 60 балл алыптыр. Бул Айзада Дүйшөнбековнун командаларындагы жыйынтык. Эми экинчи Рызкүл Шайыповнун командасындагы, менин командамдагы группанын жыйынтыгын айтып берейин. Шумкар командасы Жоошбаева Динара капитан, күчтүү оюнчу Райымкулова Салтанат эжеке 28 балл. Канааттандырарлык деп айтайын десем, баары тең эле 1 балл, баардыгы тең эле 22-23 ушундай балдарды алган экен, айырмалар бири-биринен 1 баллдан эле экен. Ошондуктан мен сиздерге канааттандырылып баардыгы тең жакшы группа деп айта алат элем да. Экинчи группабыз, ушул экинчи группадагы экинчи команда жеңүүчү бизнесмендер командасы. Капитаны Абарова Лалахан эжеке, азаматсыз Лалахан эжеке, сиздин командаңызда күчтүү Сейитбекова Гүлмира жана Бегай эжеке болду, 23 балл алыштыр. Ошондой эле канааттандырарлык Алдосова Гүлжан 13 балл алды. Үчүнчү Вулканы командасы, капитаны Сыдыкова Айгүл. Бул командада дагы күчтүү деп Аракеева Курманжан эже 23 балл алды. Канааттандырарлык Бекеева Феруза 8 балл. Арузат командасы 4-чү, капитаны Жаныбаева Айгүл, күчтүү оюнчу болуп Мамбетова Назгүл 21 балл, канааттандырарлык Кыдыралиева Сырга 9 балл. Азаматсыз баардыгыңыздарды куттуктайм. Эми ушул экинчи группанын күчтүү оюнчусу катары Аракеева Курманжан эже жана Райымкулова Салтанат эжеке 28 балл менен алдыга озуп чыгышты. Канааттандырарлык Бекеева Феруза 8 балл. Бул Феруза өзүнүн үй бүлөлүк шартына байланыштуу гана кичине бир аз арттараак болуп калды да. Эми күчтүү капитан деп ушул экинчи группанын капитандарынын арасынан Абарова Лалахан эжеке жана Жаныбаева Айгүл 26 балл менен алдыга озуп чыгышты. Канааттандырарлык капитан бул Жоошбаева Динара 19 балл болду да. Күчтүү команда, ушул экинчи группанын күчтүү командасы катары Шумкар группасы алдыга озуп чыкты 115 балл менен. Канааттандырарлык команда Арузат 91 балл менен. Бул Рызкүл Шайыповнун группасы. Эми үчүнчү группадагы Алтынай Мамасадыковнун командасылары дагы өздөрүнүн жыйынтыктарын көрсөтүштү. Бүркүттөр командасы капитаны Жипара эжекебиз, күчтүү оюнчусу Султангазиева Айнура 27 балл, канааттандырарлык Темирбаева Уулкан, Каныбек кызы Гүлгүнай. Канааттандырарлык Темирбаева Уулкан менен Каныбек кызы Гүлгүнайда эң мыкты күчтүү оюнчу катары Айнура Султангазиева 27 балл алды. Азаматсыз экинчи командасы Бриллианттар командасы, капитаны Кыдырмышева Сейирбүбү эжеке, күчтүү оюнчу болуп Чымырова Гүлбү 21 балл алды сизде. Канааттандырарлык Арыкова Бактыгүл 13 балл. Ушул эле команданын Аккуулар командасы, капитаны Бейшенбекова Дамир эжеке, күчтүү оюнчуңуз Кудайбердиева Лазакатхан эжеке 27 балл. Канааттандырарлык Бекматова Ширин эжеке 14 балл. Төртүнчү ушул группаныкы Корона амбассадорлор командасы, капитаны Кочкурбаева Елизат. Бул команданын күчтүү оюнчусу Исакова эжеке 25 балл алыптыр. Маныканова Дилбара 25 балл.
азаматсыздар 2 күчтүү оюнчуңуз бар экен. Канааттандырарлык Шерматова Жамал 14 балл менен. Группанын күчтүү ушул 3-чү группанын толугу менен күчтүү оюнчусу катары Султангазиева Айнура 27 балл менен группадан озуп чыкты. Кудайбердиева филиал на Курманжанда 105 көңүздөр тең болуп калыптырсыздар. Анан канааттандырарлык Арыкова Бактыгүл эжеке 13 балл менен. Ушулардан кийин бардык жыйынтык күчтүү капитан, 3-чү группанын күчтүү капитаны Жолдошова Жипар эжеке 36 балл менен алдыга озуп чыккан. Канааттандырарлык капитаны Бейшенбекова Дамир эже 25 балл. Күчтүү команда Корона Амбассадор 118 балл менен командалардын арасынан күчтүү команда болуп өзгөчөлөндү. Канааттандырарлык команда Бриллианттар 96 балл экен. Эми 4-чү группабыз бул Назгүл Капаровнанын группасы. Бул группада да жеңүүчүлөр бар. Биринчи группабыз, биринчи командасы Победители командасы 113 балл, капитаны Түлеева Нурия азаматсыз. Күчтүү командаңызда оюнчу Асаналиева Гүлмира 24 балл. Канааттандырарлык оюнчу Ормокеева Гүлсара 20 балл. Экинчи командаңыз Бүркүт 88 балл, капитаны Мамажанова Замира. Күчтүү оюнчуңуз Мамажанова Замира 20 балл алган. Кулманова Гүлайын эжеке да 20 балл алган экен. Канааттандырарлык Нурмаматова Гүлбар эжеке. 3-чү Нур командасы 78 балл алган экен. Капитаны Исмаилова Нургүл. Күчтүү оюнчусу Жолдошова Зире эжеке 21 балл. Канааттандырарлык Керимбекова Нархан возраста болсо дагы ушул командага активдүү катышып келатат, бирок 11 балл алган да. 4-чү командаңыз команда Лидеров 57 балл алган. Ашырбаева Чолпон капитаны. Күчтүү оюнчусу Алиева Нурила 22 балл. Канааттандырарлык оюнчу Усупбаева Айнура эжеке 8 балл. Эми жыйынтыгы ушул команданын күчтүү оюнчусу катары Асаналиева Гүлмира 24 балл алган. Куттуктайбыз. Күчтүү капитаны Түлеева Нурия 24 балл алган. Канааттандырарлык капитан Ашырбаева Чолпон 8 балл алды. Бул командада, бул группада, Назгүл Капаровнанын группасында күчтүү команда катары Победители 113 балл. Канааттандырарлык команда болуп команда Лидеров эсептелет, ал 57 балл алганда. 5-чи группанын куратору өзүңүздөр билесиздер Айпери Максатбековна. Айпери Максатбековнанын командасындагы группасындагы биринчи команда Корона командасы. Капитаны Жакыпова Чынара. Бул команданын күчтүү оюнчусу катары Айыпова Айнура жана Жыйынкулова Гальбү эжеке 18 балл алышкан. Канааттандырарлык Ормокеева Аселла 14 балл алды. Экинчи Корона Бриллиант командасынын капитаны Шашекеева Жумагүл эжеке, күчтүү оюнчусу Шергазиева Ури эжеке 27 балл азаматсыз куттуктайбыз. Канааттандырарлык Журабаева Ашыркан 10 балл алган. 3-чү Викторус командасы, Викторус командасынын капитаны Токтосунова Майрам эжеке азаматсыз. Күчтүү оюнчуңуз Бейшикеева Роза 23 балл алган. Канааттандырарлык Иманалиева Айдай 10 балл алган экен. 4-чү Ийгилик командасы капитан Нурмаматова Жыргал эжеке. Күчтүү оюнчуңуз Маматова Гүлвипа 29 балл алган. Канааттандырарлык Бекбоева Сейде эжеке 11 балл. Группанын күчтүү оюнчусу Маматова Гүлвипа болуп эсептелинет. Группанын жалпы ушул группанын күчтүү оюнчусу 29 балл алган. Маматова Гүлвипа эжеке азаматсыз куттуктайбыз. Канааттандырарлык Журабаева Ашыркан жана Иманалиева Айдай 10 балл алышкан. Азаматсыздар. Күчтүү капитаны Токтосунова Майрам эжеке. Бардык капитандардан ушул 5-чи группада Токтосунова Майрам эжеке өзгөчөлөнүп 30 балл алыптыр. Канааттандырарлык капитан Нурмаматова Жыргал эжеке 22 балл. Күчтүү команда Викториус ушул 4 группасынан Айпери Максатбековнан 4 группасынан өзгөчөлөнгөн күчтүү команда Викторус
104 балл алган канааттандырарлык команда Корона 91 балл алыптыр да. Азаматсыздар, бардыңыздар, мыктысыздар. Чындыгында бул оюн, бирок оюн болсо да ушунчалык эмгектерди салып атканыңыздар үчүн азаматсыздар деп айтмакчымын. Эми жалпы жыйынтыкты айтып кетейин. Ушул жуманын мыкты жеңүүчүлөрү дагы ар бир 5 группанын ичинен өзгөчөлөнгөн. Ошол 5 группада өзгөчө бир ийгиликтерди жарата алган эң күчтүү инсандар, эң күчтүү мыкты азаматтар, жеңүүчүлөр демекчимин. Ушул жуманын, ушул 7 күндүн жыйынтыгы менен бүгүн сиздерге мен жалпы жыйынтыкты айтып кетейин. Бул жалпы жыйынтык боюнча ошол 5 группанын командаларынын ичинен өзгөчөлөнгөн, группанын ичинен өзгөчөлөнгөн, бардык группаларга салыштырмалуу, ушул 5 группада салыштырмалуу өзүнчө бир күчтүү бүркүттөр өзгөчөлөнүп бөлүнүп чыкты. Бул бүркүттөрдү мен сиздерге атап кетейин. Ушул жуманын жеңүүчүлөрү катары эсептелинет. Алар мыкты оюнчу, күчтүү оюнчу, бардык командалардан өзгөчөлөнгөн. Бул Атекова Айсулуу эжеке. Куттуктайбыз, Атекова Айсулуу эжеке, азаматсыз. Сиз бүгүн бир өзгөчөлөнүп, башка командалардан өзгөчөлөнүп өтө көп балл алдыңыз. Бул сиздин жеңишиңиз 29 балл, командаңыздын жеңиши. Ошондой эле Маматова Гүлвип эжеке 29 балл. 2 адам күчтүү оюнчу катары эсептелет ушул жуманын. Куттуктайбыз сиздерди. Айсулуу эжеке, Атекова Айсулуу эжеке жана Маматова Гүлвип эжеке. Куттуктайбыз, кол чабуулар боло берсин, азаматсыздар. Эми ушул жуманын күчтүү оюнчусу катары Жолдошова Жипар эжеке, куттуктайбыз сизди, азаматсыз. Бул 36 балл алган абдан күчтүү оюнчулардын бири, күчтүү команда экен, эми капитан экен. Мыкты капитан экенсиз, азаматсыз. Жолдошова Жипар эже күчтүү капитан деп эсептелди. Ошондой эле эң күчтүү команда. Ушул жуманын жыйынтыгы менен, ушул 7 күндүк жуманын жыйынтыгында командалардын арасында жарыштардан өзгөчөлөнүп озуп чыккан команда бул Бүркүттөр командасы. Бүркүттөр командасы 133 балл алышкан. Бул команда Айзада Дүйшөнбековна куратор болгон, жетектөөчү группадан озуп чыккан, башка группалардан дагы озуп чыккан Бүркүттөр командасы. Сиздерди куттуктайбыз, азаматсыздар. Ушундай темп менен өнүгүп өсө бериңиздер. Бардыгыңыздарга ушул жеңиштер түшүнүктүү болдубу? Суроолоруңуз баарыңыздарга действительно мыкты инсандар демекчимин. Сиздердин аркаңыздар менен, сиздердин эмгегиңиздер менен ушул жыйынтыктар болуп жатат. Сиздер абдан мыкты инсандарсыздар. Ошондой эле күчтүү лидерлерсиздер баарыңыздар. Болгон айырмасы бири-биринен 1 балл, 2 балл, 1 баллдан эле ушундай айырма болду да. Демек бардыгыңыздар күчтүүсүздөр да. Ошол күчтүүлөрдүн арасында бир аз өзгөчөлөнүп чыккан адамдар мына ушулар. Бардыгыңыздарга түшүнүктүү болду. Бул медалдын жеңүүчүлөрү, ушул жуманын жыйынтыгынын жеңүүчүлөрү бул күчтүү оюнчулар Атекова Айсулуу 29 балл, Маматова Гүлвипа 29 балл. 2 адам өзгөчөлөнүп чыкты. Сильный капитандар, күчтүү капитандар деп эсептелген, өзгөчөлөнгөн Жолдошова Жипар эжекебиз 36 балл. Күчтүү команда Бүркүттөр командасы. Бардыгыңыздарга түшүнүктүү болсо, анда кол чабуулар. Мен өтө сонун сүйүнүчтөмүн, кубанычтамын. Ушундай бир жеңиштерди жеңип, ушундай бир өздөрү башкалардан өзгөчөлөнгөн адамдар бүгүнкү күндө биз менен чогуу болуп жатканына абдан сүйүнүчтөмүн. Баарыңыздарды бүгүнкү ийгилигиңиздер менен куттуктайм. Азаматсыздар, сиздер өзгөчө инсансыздар. Ага алдыда 2 жумабыз бар. 2 жуманын жыйынтыгы да чыгат. Ошолордун баардыгы тең аягында жыйынтыкталат. Ошондуктан ошого жетишип калыңыздар. Баарыңыздар ошол мүмкүнчүлүктү колуңуздардан чыгарбайсыздар деп ойлойм. Мен сиздерди абдан жакшы көрөм. Анда эмесе бүгүнкү күндө биздин дагы бир жаңы темабыз бар. Ошол темабызды өтөлгө сиздер менен.
Бүгүнкү биздин темабыз бул да бир жакшы өзгөчөлөнгөн темалардын бири. Бул иш аракет биздики. Мындайча айтканда действие, иш аракет. Эми баардыгыңыздар мынакей ушул жумада байкадыңыздар кимдер кандай аракеттерди кылып атат, кандай аракеттерден кандай жыйынтык болуп атат, баардыгыңыздарга менимче түшүнүктүү. Ошондуктан мен ойлойт элем да баарыңыздардан колуңуздардан келе турган жумуш да. Эртеңден баштап күнүгө сиздерге тапшырмалар берилет. Бүгүн тапшырма бербейбиз, бирок бүгүн эс алуучу күнүңөр. Бирок эртеңден баштап кайрадан тапшырмалар улантылат. Буга чейин берилген ар бир күндүк тапшырмалар бар. Андан тышкары кошумча тапшырмалар да берилип атат да. Бул сиздердин бал топтооңуздарга абдан чоң көмөк көрсөтөт да. Мисалы кечээ күнү сиздерге тапшырма берилди. Берилген тапшырманы сиздер эмне кылдыңыздар? Аткардыңыздар. Кээ бириңиздер аткарганга үлгүрбөй калдыңыздар, Бирок кошумча тапшырмалар берилип жатат, региондорго чыгуу. Бул аягына чейин, ушул марафондун аягына чейин да. Сиздердин кыймыл, иш аракеттериңиздер марафондун аягына чейин даже ушул бизнести өркүндөтүүгө сиздин ишиңизге тоскоолдук кылбастан андан ары өнүгүшүнө аябай түрткү берет да. Ошондуктан күнүгө ошол кошумча балдарды кошо аткара бериңиздер. Биз аны кызыл түстө кылып чыгарылып атат, бирок дополнительный балл дегендердин баардыгы тең. Кээде кызыл түздө эмеспи, бирок дополнительный балл дегендин баары, кошумча балдын баары күнүгө эсептелинет сиздер үчүн. Презентациялар офистеби, региондобу, каякта өткөрүп атасыздар, алардын баардыгы улана берет. Ар бир күндүк андан тышкары тапшырмалар болуп турат, ошолордун баарын аткарыңыздар. Бирок ар бир күндө берилген тапшырманы бүгүнкү күнү аткарсаңыз ушунча балл, эртеңки күнү аткарсаңыз мынча балл дейт. Андан кийин андан арда кошуп аткарыш үчүн только кошумча балдарды аткарасыздар да. Азаматсыздар, анда бүгүн иш аракет деген темабыз. Бул өзгөчө тема, бул биз үчүн абдан керек. Биздин бүгүнкү 7-чи күнүбүздө аябай мен ойлойм сиздерге буга чейинки кылып аткан иш аракеттериңизге аябай түрткү берет, жардам берет дегендей. Биздин жумушубуз, бизнесибизде 3 негизги кыймыл аракетибиз бар экен да. 3 кыймыл аракетибиз. Ушул сетевой маркетингде иштеп атканыбыз үчүн биз үчүн эң керектүү нерселер булар. Биринчи эле биздин ошол иш аракетибизден көз каранды экен да. Кандай кылышыбыз керек, эмне кылышыбыз керек, канткенде ушундай ийгиликтүү болом деген адамдардын суроосуна мына ушул бүгүнкү биздин темабыздагы аябай туура келет да. Биз эң негизги ишти баштаганда эле кандай абалда келдиңиз, бул компанияга кандай абалда келдиңиз, бүт баардыгы сизден гана көз каранды да. Сиздин ийгиликтүү болушуңуз сизден гана көз каранды болот да. Ошондуктан бүгүндөн баштап иш аракетибизди баштайбыз да. Буга чейин кылып жүргөн иш аракетибизди андан ары өркүндөтөбүз. Биринчиден, эң негизги 3 биздин ушул сетевой маркетингде 3 негизги кыймыл иш аракетибиз бар экен да. Биринчи эмне? Сиз бул компанияга келдиңиз, ошондуктан сиз эмне кыласыз? Үйрөнүп, окуп үйрөнүшүңүз керек. Иштөөнүн жолдорун кантип өркүндөтө алам, кантип ишти баштайм, кантип ийгиликке жетем деген суроолорду берип аткан болсоңуз, демек сиз эмне кыласыз? Сетевой маркетингде сиз ошонун иштөө жолдорунун окууларын окушуңуз керек, обученияларды. Сөзсүз түрдө эң биринчи негизги нерсе бул окуулар, сабактар, окуулар. Бизде дайыма айтылат, сабак эмне үчүн керек бизге? Биздин ишибиздин алга жылышына түрткү бериш үчүн да. Эми окуулар деселе, кандай окуулар? Биз эмне үчүн ушул марафондорду өтүп жатабыз? Именно сиздердин өсүшүңүздөргө пайдасы тийсе экен. Ушул кичине нерсе болсо дагы ушуну кабыл алып калса экен деп ушундай аракет менен берип атабыз да. Сиздер дагы ошону кабыл алыңыздар. Бизде окуулар постоянно болуп турат. Эми окуулар деселе эмнеден? Көбүнчө кээ бир адамдар новичок болуп келдиңиздер да. Жаңы жазылып келдиңиздер. Ушул жаңы жазылган адамдар үчүн да иш аракет абдан көп да. Башында чындыгында любой жерде түшүнүп, ал иштин көзүн ачып иштеп кеткенге мүмкүнчүлүк алыш үчүн сиздер үчүн көп нерсени үйрөнүш керек да. Эң биринчи эле
биздин компанияга келгенде продукцияны жакшы түшүнүшүбүз керек. Продукция деген эмнени кылышыбыз керек, алышыбыз керек, ичишибиз керек, өзүбүздүн үстүнөн өткөрүшүбүз керек. Анткени биз эмне кылабыз? Чакырып келген же болбосо биз менен иштөөгө мүмкүнчүлүк алып келген ар бир адамга биз ошону түшүндүрө билишибиз керек, айтып бере билишибиз керек. Көрдүңүздөр, кыймыл аракетиңиздер биринчи күндөн башталат. Сиздерге бул бизнес оюн жөн эле болуп калган жок. Муну ошол иштин көзүн түшүнсө экен, ушуну үйрөнсө экен деп болуп атат да. Чындыгында сиздер уже көп нерсени үйрөнүп баштадыңыздар да. Демек, сиз эмне кылганды билишиңиз керек. Биринчи келгенде сиз ошол продукцияларды кантип аны айтып берүүнүн, түшүндүрүп берүүнүн жолдорун үйрөнүп алышыңыз керек да. Мына кыймыл аракет ошо биринчи күндөн башталат да. Продукцияны ичип көрүңүз, ошонун бүт маңызын баарын түшүнөсүз да. Бул именно ошол сетевой маркетингде иштөөнүн жолу баардык багыттарын билүү да. Баардык багыттары. Эң биринчи эмне билишиңиз керек? Сиз окуп үйрөнүшүңүз керек. Компаниянын ачылышын, толук информацияны баарын толук үйрөнүп билишиңиз керек. Анан экинчиден эле маркетинг планды түшүнүп алышыңыз керек. Иштөө жолдун планын түзүш керек. Мисалы, максат менен кыялды эгерде багыт алып коюп алган болсоңуз, ошол кыял максаттарыңызды ишке ашырыш үчүн эмне кылышыңыз керек? Сөзсүз түрдө сиз план түзүп алып иштешиңиз керек да. Мына бүгүн эртең менен баштап кечке чейин ошол планыңыз менен баштасаңыз, ишиңиз сөзсүз түрдө алдыга ойт да. Анан эгерде сиз жок, мен азыр үйрөнө албай атам, биле албай атам, мен эгерде жанагы жертва абалындагы, мисалы, курмандык абалындагы адамдардай болуп отура берген болсоңуз, сизге абдан кыйынчылыктар улам бирдин артынан бири келе берет. Мисалы, үйдө деле эгерде үйдү жыйнабай эле, мага бирөө үйдү жыйнап берсе экен, келчи мага үйүмдү жыйнап берчи деп отура берсеңиз, үйүңүз чачык бойдон жата берет. Ошол сыяктуу эле сиз дагы кыймыл аракет кылышыңыз керек да. Сөзсүз түрдө полный маркетинг пландан тышкары ар бир сабактарга эмне үчүн катышасыз? Ошол сабактардан сиз бир нерсени үйрөнөйүн деп катышасыз да. Үйрөнүп эле калбастан ошону кылып көргөнгө кыймыл аракет кылыш керек да. Биздин маркетинг план дагы абдан керектүү, сизге акчаны алып келе турган чындыгында маркетинг план, ошондуктан аны 5+ка үйрөнүш керекпиз да. 5+ка. Биз аны маркетинг планды үйрөнүп алган болсок, сиз анда көп нерсени бирөөгө түшүндүрүп дагы, айтып дагы, көрсөтүп дагы бере аласыз да. Анан экинчи ушул негизги нерсе, биз деген алган продукцияларыбызды сатканды да үйрөнүшүбүз керек да. Ал продукцияны жөн эле алып калгандан тышкары келген кишилерге эмне кылабыз? Ошонун маңызын түшүндүрүп беришибиз керек да. Ал үчүн биз өзүбүздөн ошол продукциялардын баарын өткөрүшүбүз керек. Мынакей жаңы келген адамдарга кыймыл аракет ушундан башталат да. Аны ичип көрүп, даамын билип, ошонун ичинде составында эмнелер бар экенин баарын тең изучать этип, бүт баарын тең окуп үйрөнүп алсак, биз эмне кылабыз? Аны каалашыбызча айтып бере алабыз. Ар бир суроого келген адамдын суроолоруна жооп бергенге мүмкүнчүлүгүбүз болот да. Биздин ошол кыймыл аракетибиз ошол башынан башталат. Ар бир суроого жооп бергенге даяр болобуз. Клиентке биз ошол продукцияны предлагать эткенди үйрөнүп алабыз. Кайсынысы кандай айырмасы бар, эмнени байкай аласыңар, кайсы продукциясын ичсе кандай результат болот, ошонун баардыгын тең эмне кылабыз? Биз билип алабыз. Азыр сиздер ушулар менен мындай жолугуп атасыңар да, мындай орусча айтканда сталкиваетесь деп коет го эми. Ошондой адамдар менен жолугуп айтып атканда сиз өзүңүз билбей калсаңыз, бул өтө чоң өкүнүчтүү нерсе да. Ошондуктан сиз эмне кыласыз? Кыймыл аракетиңизди токтотпойсуз. Үчүнчүдөн, эгерде сиз мындай ошонун маңызын билбей калсаңыз, кандай эффективдүү жардам бере алат, ошонусун биле албай калсаңыз, сиз үчүн абдан кыйын да, түшүндүрө албай кыйналасыз да. Көрдүңүзбү, биринчи эле биз эмне кылат экенбиз? Ушул иштөөнүн жолдорун окуп алат экенбиз, үйрөнүп алат экенбиз, сабактарга дайыма катышат экенбиз. Андан тышкары биз күнүгө китеп да окушубуз керек, дополнительно китептерди да окушубуз керек.
жок дегенде жарым саат, башында бир 10 мүнөт 5 мүнөт деп көбөйтүп отуруп 1 саатка жеткирип алсаңыз болот. Күнүгө 1 саат убактыңызды окууга кетирсеңиз болот да. Мына кыймыл аракетиңиз эмнеден башталат экен? Окуудан. Сиз окуп үйрөнүшүңүз керек, дагы баардыгын тең колдоно билишиңиз керек да. Аябай көп бизде сетевой маркетингде адамдар айтышат да, көпчүлүгү минте берет да, жазылат, жаңы эле жазылды да биздин компанияга, мисалы жазылгандан кийин эртеңден баштап мен иштеп баштайм дейт да. Эртең өтөт. Дагы бүгүн болбой калды, бүгүн жумуштан чыгып калды, тияка бияка муну кылдым, тигини кылдым, мен эртеңден баштайм дейт да. Дагы эртеңке жылдырат. Ушинтип эле эртең деп отуруп биз эмне кылабыз? Кыймыл аракетибизди баштоодон баш тарта беребиз да. Өзүбүздөн эле ошол тоскоолдуктарды пайда кыла беребиз. Баш тартканда биз ошондой ар кандай шылтоолорду издейбиз да. Шылтоолорду издеп, мисалы азыр регионго барыңыздар, региондон көбүрөөк бала аласыздар десе, мынтет да, бизде бүгүн акча жок, мен башка күнү барам дейт. Башка күнү деле мен азыр үйдө жумуштарым бар, чыга албайм дейт да, дагы башка күнгө жылдырат. Ушинтип башка күнгө жылдырып отуруп, убакыттын кандай өтүп кеткенин сезбей да каласыздар да. Ошондуктан бүгүн башташ керек. Эмнени кылгыңыз келди, азыртан башташ керек да. Мына ошол кыймыл аракет. Анан эгерде сиз ичип, ден соолугуңузду оңдоп, жардам берип атат, баалысыңарды билип атасыз, бирок ошонун пайда маңызын түшүнө албасаңыз, анда сиз чындыгында бизнести курууга өтө кыйынчылыктар болот да. Ошондуктан бүгүндөн баштап ошол аракетиңизден жазбаңыз. Канчалык көп аракет кылсаңыз, ошончо ийгиликтерге жете аласыз да. Бир немени уккан элем да, ушунчалык мага аябай действие берген. Ошол притчаны угуп алып аябай мындай таң калгам да, чындыгында жашоодо ушундай экен да. Бир адам уктап атып түш көрөт да, түшүндө бир эме барат келет экен да. Түшүндө ошо Алла Таалам өзү айтат экен да, сен аябай кыйын адамсың, сенин колуңан баары келет экен, сен абдан кыйын ийгиликтүү адам болосуң деп айтат да. Анан таң калып, түшүнөн ойгонуп алып таң калат. Мен кандайчы ийгиликтүү болом, кандайчы эме болом да. Анан барып бир келечекти көрө билген адамдардан сурап көрөйүн деп анан барат да, бир эмеге адамга барып сурайт да, ушундай Олуя деп коет го. Олуя билгич адам дегендей. Ошого барып сурайт да, барса ал адам айтат экен да, сен абдан жакшынакай сулуу кызга жолугат экенсиң, бактылуу жашайт экенсиң, сенин үй бүлөң аябай бактылуу болосуң ошол келинчегиң менен. Анан сен бай адам болосуң, байлыгыңдын баары ашып ташыйт. Анан сен аябай сый урматтын үстүндө жашайсың, сени баардыгы кадырлап барктайт дейт да. Анан таң калат. Ошо ыраазы болуп сүйүнүп келет да, сенин байлыгың болот, толтура байлыгың болот, баардыгы сеники болот деп ушинтип аябай мактайт. Анан ошонго ыраазы болуп алып, сүйүнүп алып кетип калат да үйүнө. Анан үйүнө келип алып аябай сүйүнүп эле жүрө берет да. Буюрса менин байлыгым көп болот экен, мен бактылуу жашайт экен, мен сүйгөн кызыма үйлөнөт экен, мен баардыгына жетет экенмин деп ойлой берет. Анан бир күндөрдүн биринде эле күндөр өтө берет, анан эчтеке жок, байлыктан эч нерсе жок, баягы сулуу кыздан эчтеке жок, жашы да келип калат. Анан жашы да келет, анан бул эмнеси, эмне үчүн ушуга чейин эч нерсе жок деп айтат да, таң калат. Анан ошентип жүрүп бул дүйнөдөн өтүп кетет экен да. Өтүп кеткенден кийин тиги дүйнөгө барганда анан баягы демеден сурайт экен да, Алла Таалам, канакей ушул мага ушинтип айтышты эле, мен түшүндө сиз да айттыңыз эле, ушинтип бактылуу жашайсың, ушундай сонун сүйгөн кызыңа да аласың, ушунчалык байлыгың ашык ташып турат, бирок баардыгы сеники болот деп ушинтип айтат да. Айттыңыз эле, эмне үчүн менде эчтеке жок дейт да. Мен эч нерсеге жеткен жокмун дейт. Анан көрсө, анан Алла Таалам айтат, сага баардыгы берилген дейт. Болгону гана өзүңдөн аракет болгон эмес дейт да. Анан кандайча аракет болгон эмес дейт. Көрсө, сен ал болсо күтүп эле жүрө берет да. Өзүнөн өзү эле байлык келип каларын, өзүнөн өзү эле сулуу кыз келип ага турмушка чыгып каларын,
өзүнөн өзү эле бактылуу жашап калган, өзүнөн өзү эле баягы элдер баардыгы ыраазы болуп аны сыйлай турган, өзүнөн өзү эле ушундай сезимдер менен жашап өтүп кеткен болот да көрсө. Себеби анан айтат да, баягы билесиңби, ушундай урандыларды баягы жер титиреп, үйлөр ураган убакта элдин баары чуркап жардам берип, бири-бирине жардам берип, канча адамдарды куткарып чыкканда сен да жүр жардам бер десе, сен үйдөн коркуп чыкпай отургансың дейт. Көрсө ошол моментте сен эл менен кошо чыгып, баягы урандылардын алдынан адамдарды сууруп чыгып, жардам берип, канча куткаруу адамдарды куткарсаң дейт да, сен ошол сый урматка ээ болмоксуң дейт. Ошол эмелердин, урандылардын арасынан абдан сулуу, сага жагымдуу сонун кызды тапмаксың дейт. Көрсө ошол урандылардын арасында сулуу кыз, аябай мындай ошону бактылуу кыла турган кыздардын бирөө чыкмак экен да, таап чыкмак экен. Ага дагы аракет кылган эмес да. Ошондой эле баягы иштеп кандайдыр бир сонун жумушту предлагать этсе, сен иштей албайм, колуман келбейт деп чыккан эмессиң, ал жумушка орношкон эмессиң дейт. Ошол жумушта иштеген болсоң, сен аябай байлыктын үстүнө чөмүлмөксүң дейт. Ошондой сонун мүмкүнчүлүктөрдүн баарын айтат да, бирден тизмелеп айтып берет. Ошондо гана тилин тиштеп аябай өкүнөт экен да. Көрсө адам эч качан алдына алып келип эле төгүлүп эле түшүп калбайт экен. Ар бир адам сөзсүз эмне кылат экен, аракет кылыш керек экен. Ийгиликке жетиш үчүн сөзсүз аракеттин үстүндө болуш керек. Ошондо гана ал ийгиликке жетет да. Сиздер деле ар бир күнү презентация өткөнүңүздөр, ар бир күнгү мотивация бергениңиздер, ар бир күнү аракет кылганыңыздардын баары башында сөзсүз түрдө кыйынчылыктарга дуушар болосуздар. Анткени бул ийгиликтин кыйынчылыктын аркасында гана жакшылык бар деп коет го, ошондой. Бул экинчи нерсе. Биринчиси мынакей окуулар экен. Сиздер түшүнүп атасыздар, кыймыл аракетте окуулар абдан керек экен. Биздин ар бир баскан изибизге окуулар абдан керек экен. Экинчиси бул байланыш, мамиле түзүү. Мисалы, общение деп коет да, адамдар менен дайыма байланышта болушуңуз керек да. Ошолор менен кандайдыр бир мост түзүшүңүз керек. Биздин бизнесте команда түзүш керек да. Мына ошол команда түзүш үчүн сиз сөзсүз түрдө эл менен байланышта болушуңуз керек. Мамиле түзүш керек. Ар бир адамдар менен кайсы жаңыдан тааныган адамдарсызбы, тааныбаган адамдарсызбы, адамдарыңыздарбы, ошол менен сөзсүз түрдө байланыш түзүш керек да. Анан сиз структура курганга ошол жардам берет да. Структура курганда ошол экинчи нерсе сөзсүз түрдө дайыма үйрөнүүнүн үстүндө болуңуз да. Мен билем дебеңиздер. Дайыма үйрөнүүнүн үстүндө, дайыма аракеттин үстүндө болуңуздар да. Ошондо гана сиздерге ийгилик өзүнөн өзү биринин артынан бири келе берет да. Сөзсүз түрдө ошол продукцияларды сатканды билиңиз. Сатыш үчүн сиз айтып атпаймынбы, өзүңүздө полный өткөрүңүз, кайсыл кофе, чай, кайсы жака жардам берип атат, кандай өзгөчөлүктөр бар бири-биринен. Ошонун баарын тең жакшылап тактап үйрөнүшүңүз керек да. Эми негизги нерсе өзүңүздүн ушул баштаган ишиңиздин аягына чыгыш үчүн аракеттериңизди токтотпоңуздар да. Сизди чыныгы ийгилик алып келген бул сизге адамдардын тартылышы, ошол сиздин жашоо өзгөчөлүгүңүздөрдү байкаганда адамдар байкай баштайт да, сырттан байкай баштайт. Ошол байкоочулар акырынан сизге, сиздин мамилеңизге, сиздин кылган иштериңизди карап туруп тартылышат да, сизди көздөй. Сиздин оригиналдуу болушуңуз, сиздин изденүүчүлүгүңүздү байкап, ушул аракеттериңизди байкап, анан кийин сиз үчүн ушундай чечимдерди чыгарып, анан сиздин командаңызга келишет да. Эми биринчи иш аракеттерден, ошол мамилелерден эмнени кылса болот? Эң биринчи, мисалы, сиздер регистрация болдуңуздар. Кээ бириңиздер полный жазылып алдыңыздар, кээ бириңиздер может быть жарым-жартылай VIP контракт болгонсуздар. Ушинтип, бирок ушул обученияларга келип көп нерсени үйрөнгөндөн кийин сиздер эмне кыласыздар? Заказдарды кылып баштасаңыздар болот да. Ушу сатып, алып, түшүндүрүп берип, ушул кыймыл аракеттер, көрдүңүздөрбү, биздин күнүмдүк жашоо образыбыз да. Анан кийин
соц сеттерде өзүңүздөрдүн страничкаларыңыздарды ачыңыздар, жазаңыздар. Бул найчоктор үчүн башында кыйын көрүнөт, бирок башында көп ишти аткарып азыраак акча алган болсоңуздар, кийин азыраак иштеп көбүрөөк акча алганга мүмкүнчүлүккө жетесиздер да. Мындай эч качан башка жумуштарда болбойт да. Көп акчанын бир 6 айлык, 3 айлык убакыттын ичинде чыга кала турган убактары башка жумуштарда болбойт. Сетевой маркетингде ошондой бир мүмкүнчүлүк келет да. Сиз сайттарда өзүңүздүн визиткаларыңызды бир түптүү сайттарда ушундайларды ачып иштей баштасаңыз болот. Рекламаларды жазаңыз. Бүт соц сеттерден азыр Facebook, Instagram, YouTube каналдары бар, TikTok, аябай өркүндөгөн сонун каналдар бар. Мына ошол каналдарга өзүңүздүн информацияларыңызды жөнөтүңүздөр да, рекламаларды кылыңыздар. Дайыма кат жазып, мисалы сайттардан же болбосо өзүңүздүн статьяларыңыздарды, өзүңүздөрдүн баягы керектүү информацияларыңыздарды дайыма берип туруңуздар. Ошондой эле өзүңүздүн блог мисалы Инстаграмда историяларды, Фейсбуктагы мисалы өзүңүздүн историяларыңыздарды жөнөтүп, же болбосо кандайдыр бир жашоо образдарыңыздарды көрсөтүп, иштөөнүн рекламаларын жөнөтө бериңиздер да. Мына ошолордун баарын тең башташ керек бүгүнөн. Эртең деп жүрбөстөн бүгүндөн баштап аракеттерди кылып башташ керек да. Ар бир келген адамдарыңыздарга түшүнүктөрдү берип, мына ошол мамилелерди ортодо түзөсүздөр да, аларга да түшүндүрүү иштерин жүргүзүп, бул бүт өзүбүздүн кыймыл аракетибиз күнүмдүк турмушубуздагы ишибизге аябай жардамын тийгизет да. Анан эң негизгиси үчүнчүсү бул сетевой маркетингде деги эле баардык эле жашоо образында биздин өзүбүздүн иштөө мүмкүнчүлүгүбүздө кайсыл жерде иштебейлик, биздин баягы байланыштан тышкары биз бизнес иш аракеттерди сөзсүз кылып турушубуз керек да. Эң негизи мен кылып көрөйүнчү, мен аракет кылып көрөйүн, кылайынчы, буюрса ушинтем, баарын кылып коем дегендердин баарын тең алып таштап туруп, мен кылам, мен азыр баштайм деп ушул мүнөттөн башташ керек да. Биздин эң негизги ишибиздин маңызы ушул сетевой маркетингде бул кыймыл иш аракет. Көрдүңүздөрбү? Ар бир эмесинен баштап ушу аракеттерди кылып башташ керек. Кичинекей эмеден, шактан аябай чоң километрлерди басып коет. Бүгүн бир шаг аттадыңызбы? Анан бир аздан кийин ушу 2, 3, 4, 5, 10 шаг. Мисалы 1-2 километр жерге барып келиштеп мынтип карасаңыз, жол аябай алыс көрүнөт, ушунчалык жол алыс көрүнүп, бизде коркунучту пайда кылат, муну качан басып өтөм депчи. Бирок эгерде сиз бир шаг, экинчи шаг, үчүнчү шаг, төртүнчү шаг кыла берсеңиз, баягы километр азая берет да, сиз өзүңүздөн өзүңүз алдын көздөй жыла бересиз. Мына ошондой болуш керекпиз да. Биз кыймыл аракетибиз азыркы минутадан башталыш керек. Эми ишибизде бизде сетевой маркетингде эң негизгиси кыймыл аракет деп атпайбы, кыймыл аракеттен биз деген эмне кылабыз? Миллионер болуп алсак болот да. Мына азыр бүгүнкү күндө абдан көп адамдарды байкаңыздар. Биздин эле эме компанияда канча адам ийгилик жаратып койду. Булар жөн эле отуруп алып, үйгө отуруп алып эле эч жака чыкпай эле, же болбосо эч кандай иш аракетти кылбай эле өзүнөн өзү эле болуп калган жок да, туура. Булар региондорго барышкан, сөзсүз түрдө обученияларды өтүшкөн, командаларын өстүрүүгө, структураны өстүрүүгө аябай күнүгө иш аракеттер кылышкан, план түзүшкөн, давайте муну кылабыз, тигини кылабыз. Биз башында улам эле давайте эме фуршет жасайбыз, кофейни фуршет деп эле баарыбыз дүңгүрөп эле мынтели антели пландар түзүп, мынтели тигинтели деп элечи. Болгону гана ушул аракеттерди сиздер да кылышыңыздар керек да. Ар бириңиздер кылышыңыздар керек. Мен найчокмун деп отура берсеңиздер, анда баягыдай да. Анын үстүнө мындай экен да. Бир эме келип, мен жаныма келип, отуруп алып аябай көп нерселерди айтып берди да, мындай налганда байкасаңыздар, мындай минтейин десем эле бул жумушумда минтип калат, анан тигинтип баштадым эле, анан тигинтип калды, кыйналып кеттим, анан кийин жолуман акчам жок, анан мындай. Көрдүңүздөрбү, мындай
байкап угуп турсам, ошол адамда жалаң эле негативдер экен да. Негативдерин угуп отурдум да, бирок эч нерсе айта алган жокмун. Болгону гана сиз может эртеңден баштап минтсеңиз ошондой болуп калат, бош керек, жакшы болуп калат дегендей мындай деп коюп кайра мындай унуткандай болуп кетти да. Бирок менде баары бир карап турсаң ушундай экен да. Адамдарда баягы наалы берсек дайым эле бирөөдөн ошо жардам күтө берет экенбиз да. Дайым эле жардам күтө берет экенбиз. Кача мага келип муну жардам берет. Ушул келип анан экөөлөп барсак же болбосо могу эметсе, анан бизде ошол бир адам бар эле да, постоянно эмелерге, региондорго чакырып барсаң эле эч нерсе өзү деле бүт баарын билет, бирок эч качан айтпайт да өзүчү. Кой жакшы информацияны ушундан уксунчу, бул кыйын билет, бул кыйын айтат деп туруп эле мени чыгарып коюп өзү айта албай эле тура берчи. Анан көрсө мындай экен да, адамдар күчтүү адамдарды укканда, мындай эгерде мына өзүнө ишенген адамдарды укканда кабыл алуусу аябай жакшы болот экен да, мындай жеткиликтүү түшүнөт экен. Чындыгында ушундай экен да. Эгерде ошондой кабыл алуусу баягы адам өзү толук биле албаса, бүт информацияны толугу менен айта албаса, ал адамдын айткан нерселерин кабыл албай коет экен да. Ошондуктан ар бириңиздерге айтат элем да, изденүүчүлүк, постоянно өзүңүздөрдүн үстүнөн иштеп, ар бир продукцияны айтканда, маркетинг планды айтканда, ошонун майын чыгарып айткандай кылып үйрөнүп алышыңыздар керек экен да. Мына ошондо гана сизди угат экен адамдарчы, угат экен. Анан көпчүлүк өзүнө ишенбей эле, өзүн басып туруп, анан башка бирөөлөргө айттырып, башка бирөөлөрдүн айтканын укса ишенет дегендей жок. Ар бир адамдын өзүнөн да. Ар бир адам өзү ошончолук жакшы билсе, бүт баардыгы тең, любой адам келет экен да. Анан кээ бир жертва абалындагы адамдарга канча нерселерди айтып эметсеңиз дагы баягы көжө жертва эле боло берет экен да. Мисалы, менде кыйын деп эле, мисалы бир адамга кыйналып атканда акча тыйын берип жардам берсең, соопчулукка дейбиз го. Мисалы, соопчулукка жардам бердиге бүгүн алат, экинчи бир ай өткөндөн кийин кайра сурайт, 2 ай өткөндөн кайра сурайт. Андан кийин уже көнүп калат да, бунда акча бар. Эгерде туугандарыңыздардан байкасаңыздар, сизде акча болуп акча берип койгон болсоңуздар, экинчи жолу, үчүнчү жолу уже үнтөтүп эмне болот экен, мында акча бар да, эмне берсе болбойбу, эмне бул эмне толтур акчасынан эмне кемип калат бекен деп кайра наоборот эмне болот, нааразычылыктар пайда болот экен да. Канча берген сайын ошончо кайра күтө берет экен да адамдарданчы. Көрдүңүздөрбү, ошон үчүн жанагы кайырмакты бекеринен бербейт да. Ушул притча мага аябай жаккан. Бир адам ошо кайырмага менен эмени алып алып, эки адам да кайырмакты көздөй эле тиги сууну көздөй барып дайыма балык кармап келишкен да. Анан ошол эки адамдын бирөөсү дайыма келатып бир кайырчы отурчу экен. Ошол кайырчыга дайыма балык таштап кетишкен да. Анан балык таштап, соопчулукка деп балык таштайт, экинчиси болсо ал болсо эмени кошо эшитип барып балык карматат да. Ошентип берип жүрө берет. Анан бул буга эмне дайыма балык бересиңби деп сураса, ооба мен балык берем. Үйүнө барып ыраазы болуп жеп алат, мен соопчулукка берем дейт да. Анан ал адам болсо күнүгө ошол жерге келип кайыр сураган адам. Ошол адамды күтүп, ошондон балык алыш үчүн күтүп отурат да. Күтүп отуруп, кеч болсо да, эрте болсо да, канча саат болсо да ошо балыкчылардан балык алып үйгө барып даяр балыкты кууруп жейин деген ой менен күтөт экен да. Экинчи адам болсо кайырмакты алып келип туруп анын колуна карматып койгон да. Карматып коюп, мына монтип кармап жесең болот деп. Көрдүңүздөрбү? Ар бир адам кайырчы сурап аткан адам деле кайырмакты алып балыкты кармаганды үйрөнүп алса, өзүнүн жашоосуна бирөөнү эле күтүп отура бербестен, бүгүн мисалы балык кармагыч келбей калса, балыгы жок, ачка калмак да мисалы. Эгерде үйрөтүп койгон болсо, ошол үйрөнүп алган балыгын кармап жеп эч качан ачка болбойт да. Көрдүңүздөрбү? Ар бир адамда ийгиликти жаратыш үчүн сөзсүз түрдө бир аракеттер болуш керек. Ийгиликтүү адам сөзсүз түрдө аракетчил болуш керек экен да.
Бизде көпчүлүк айтат, мен найчокмун, мен азыр продукцияны айта албайм, мен азыр билбейм, мен азыр регионго чыга албайм, же болбосо мен азыр ал нерселерди кылганга мүмкүнчүлүгүм жок деген шылтоолорду айтып, көбүнчө эле ушундай шылтоолор менен иштегиси келбей эле шылтоолой берет да. А негизи иштебесеңиздер действительно любой жерде, кайсы жерге барбаңыздар акча жок болот да. Иштегенде гана сиз ийгилик жарата аласыз да. Эгерде ийгиликтүү болгуңуз келеби, анда үйрөнүңүз, окуңуз, үйрөнүңүз, ошону кылыңыз, аткарыңыз да. Мына ушул сиздин иш аракетиңиз ийгиликке жеткирет да. Дайыма кайсыл иште иштебеңиз, кайсыл жака барбаңыз, сөзсүз түрдө сиз эмне кыласыз? Аракетти кыласыз. Любой жумушка барсаңыз деле күнүгө эртең менен туруп жумушка барыш керек. Ал айтылган жумушту кечке чейин аткарыңыз. Биздин башка жумуштардан айырмабыз убактыбыздын үнөмдүүлүгүндө да. Мисалы башка жумушта кечке чейин иштеп, үй бүлөнү караганга убакыт жетпей, бирок обязательно кыйналасызбы, кыйналбайсызбы бара турган жумуш болуп атса, биздики болсо свободный график десек эле, биз эмне кылабыз? Көбүнчөбүз үйгө жатып алабыз, же болбосо иштегибиз келбей, көчөгө чыккыбыз келбей калат, же бирөөгө баргыбыз келбей калат. Иши кылып да үй кружогун өткөргүбүз келбей калат, кылгыбыз келбей калат да. Мына азыр деле байкасаңыздар, биз күнүгө тапшырмаларды берип атабыз. Ошол тапшырмаларды бергенде да көбүнчө үй жумуштарына алаксып кеткен, же болбосо эки жака чыга албай калдым деген шылтоолор менен көпчүлүгүңүздөр тапшырманы аткарбай коюп атасыздар да. Бул тапшырманы, бул жумушту деле кадимки эле өкмөттүн жумушундагыдай кылып иштесеңиздер, анда вообще аз убакытта чоң ийгиликтерди жарата алмаксыңыздар да. Бүт баардыгы тең. Любой адам, кайсыл адам болбосун, сөзсүз ийгиликке жетүүчү, ийгиликтүү адам боло алат. Болгону гана өзүнөн зависит этет да. Бүт баары өзүнөн көз каранды. Ар бир адамдын ийгилик жаратышына ар бир адамдын өзү гана эме да, милдеттүү түрдө өзүнөн гана көз каранды болот. Кандай кыймыл аракеттерди кыласыздар, баардыгы өзүңүздөрдөн да. Азыр биз сиздерге тапшырмаларды берип атабыз, ошол тапшырмаларды күнүгө аткара бериңиздер. Мисалы, презентация окуула. Презентация окуш үчүн сөзсүз түрдө каяка барып окусаңыз дагы боло берет да. Болгону гана кыска видео десек, мына биринчи күнү мейли сүрөттөр жөнөтүптүр, макул эми ушул сүрөттөрдү кошо баалап коелу деп баалап койдук да. Экинчи күнү дагы болду, мына видео, кыска видео кылып жөнөткүлө десек деле, экинчи күндө эле кээ бир адамдар сүрөттөр жөнөтүп атат. Бул болбойт да чындыгында. Сиздер эгерде презентация окуула деген болсоңуздар, презентация окуй турган болсоңуздар, ал жерде сөзсүз бирөө болот. Ошого отурган найчокторуңуздарды биз эмне үчүн ошол адамдарды көргүбүз келет? Айырмасы мурунку жөнөткөнүңүздөр менен кийинки жөнөткөнүңүздөрдүн эки башка кружоктор болушу керек да. Ошонун видеосу бизге баягы эме катары да, аткарган иш чаранын жыйынтыгы болуп атпайбы, ошону текшеришиңиз керек. Анан сөзсүз түрдө эле бир 10 мүнөт, 5 мүнөт кечке токтобой татыштын кереги жок, бирок айтып аткан продукцияны, айтып аткан мотивация берип аткан убактарды бир кичинекей бир үзүмүн эле тартып көрсөтсөңүздөр деле болот да. Бирок тартканда дагы сөзсүз түрдө бүт баардыгын тең ошо канча киши катышып атканын полный тарттырып коюңуз да. Түшүндүрүп коюңуз ошо тартып аткан кишиге. Ал сөзсүз түрдө ошентип тартып берет сиздин сүйлөп атканыңызды. Ушундай кылып сөзсүз түрдө презентацияларды жөнөтүңүздөр. Офисте өтүп атасыздарбы, үйдө өтүп атасыздарбы, домашний кружок кылып атасыздарбы, баардыгы тең фотоотчет эмеси менен да, видеосу менен жөнөтүп койсоңуздар, кыска кылып эле жазсаңыздар, анын кереги жок. 3 мүнөт кетпей атат, 2 мүнөт, 5 мүнөт кетпей атат дебеңиздер. Кыска кылып эле жөнөтүңүздөр. Ошол айтып атканыңыздар, ошол кайсы адамдар отурат, биз салыштырып көргөнгө да жакшы да. Мына ошондой. Анан региондорго чыгып, бүгүн эле тапшырма берилди, бүгүн эле кылуу деген эмес, ал кошумча балл деген. Региондо чыгууга кошумча балл берилет. Бул аягына чейин, марафондун аягына чейин. Бүгүн чыга албадыңызбы? Кийинки жуманын ортосунда чыксаңыз деле болот, аягында чыксаңыз деле болот. Мына мен 4 сааттык жолдо баратам деп эле жол кетип баратканыңызды
кайсыл жерге баратасыз жазып коюңуз. Бул айылга баратам, бизден 2 сааттык жол. Мен бул районго баратам, бизден 3 сааттык жол. Мен Бишкекке баратам, бизден 7 сааттык жол аралыгы, же болсо 5 сааттык жол депчи. Мына ошону жазып туруп эле тапшырмаларды тактап берип коюңуздар. Эч кыйынчылыгы жок. Сиздер үчүн бал топтоо аябай жеңил. Өткөн марафондо биз аябай таң калганбыз. Ушунчалык элестетиңиздер. Азыр мына карасаңыздар 27, 29, 28, 25 балдан кылып атышат. Бир эле адам бир жумада. Өткөнкү марафондо бир эле адам 140 бал кылган бир жуманын ичинде. Элестетиңиздер, бир жуманын ичинде бир эле адамдын чогулткан балы 140 болгон да. Ушунчалык көп балдар чогулса болот. Бул сиздердин колуңуздарда, бул сиздердин кыймыл аракетиңиздерден. Азыр эмне үчүн биз ушул тапшырмаларды берип атабыз? Сиздердин колуңуздардан келе турган нерсе да. Бир күндүн ичинде эле бир 20-30 балды топтоп койсо болот. Контракттарды кылып. Мисалы бүгүн контракт кылганга убактыңыз болбой калдыбы? Бирок презентация окуп кеттиңиз. Сиз эмне кылдыңыз? Урук септиңиз. Эртең эмес бүрсүгүнө ошол киши контрактка чыгышы мүмкүн да. Полный контрактка. Мына 5 балыңыз бар. Бүгүн 10 кишиге айткан болсоңуз, ошонун экөөсү полный контракт кылып коюшу мүмкүн. Может, смарт контракттар. Бир күндө 5 адам смарт контракттарды кылып коюшуңуздар мүмкүн. Биз көрүп атабыз. Азыр мына региондордо, офистерде күнүгө өтүп атат. Мына Райымкулова Салтанат эжеке, сиз азаматсыз. Офисти ачылгандан бери офисте күндө киши чакырып презентацияларды окуп атат. Бул ушул ар бир кыймыл аракет ошол бааланып атат да сиздердикичи. Ошон үчүн ушуларга аракет кылып коюңуздар. Сиздердин колуңуздардан аябай көп нерсе келет да. Кыла аласыздар. Ошол кыла алган ишиңиздерди эле ийгиликтүү кылып аткарып койсоңуздар болот да. Региондорго 2 балл, 3 балл, 4 балл, 5 балл деп атпайсызбы? Мына ошолордун баары аткарылат. Эгерде сиз өзүңүздүн офиске келип эле айтып берген презентацияңыз болсо, ага бал алып атасыз. Бир адамдан 5 адамга чейинки 1 балл, 5 адамдан 10 адамга чейинки чакырып алган болсоңуз, найчокторду чакырган болсоңуз, ошого 5 балл, мисалы, эле 2 балл. Эгерде 10дон 15ке чейин болсо 3 балл, 15тен көп 30 адамга чейинки болсо 4 балл деп көрдүңүздөрбү? Ар бир презентация бааланып атат да. Домашний кружоктордо 5 киши, 10 киши, ошолордун баардыгына салыштырмалуу. Аралыктарга да карап атабыз. Аралыкка канчалык аралыкка барып атасыз? Ошол аралыгыңызда бааланып атат. 2 сааттык жолго барып презентация айтсаңыз 2 балл, 3 балл, 4 балл, 5 балл деп көрдүңүздөрбү? Эгерде башка мамлекеттерге чыгып кетсеңиз, мисалы Кыргызстандан Өзбекстанга барып информация берген болсоңуз 5 балл. Эгерде Кыргызстандан Казакстанга чыгып кетип информация берсеңиз 5 балл деп көрдүңүздөрбү? Ушинтип эле топтосо болот. Ар бириңиздердин колуңуздардан келет. Бул кыймыл өзүңүздөрдүн бизнесиңиздерди көтөрүш үчүн кыймыл да. Ошого аракет кылыңыздар. Азаматсыздар, мынакей бүгүн ошол жыйынтыктын медалдардын баары эмеге чыгат, историяга, биздин ушул марафондун өтүлүп аткан марафондун историясына чыгат. Дагы бир жолу карап алсаңыздар болот. Жалпы жыйынтык боюнча биз ар бир группа боюнча да жыйынтыктарды айттык, ар бир команда боюнча да жыйынтыктарды айттык. Жалпы бүт жыйынтык. Эми ар бир жумада ушул жалпы жыйынтыктар каралат дагы. 3 жуманын жеңүүчүсү дагы Кудай буйрса марафон бүткөндөн кийин жыйынтыкталып айтылат. Ошон үчүн сиздерге баарыңыздарга ийгиликти каалайм. Ишиңиздерге ийгиликтер боло берсин. Мен азыр бул эмени сабакты сохранить этип коеюн.